25 yıldır çeyrek kılım tarihi var. Kırgızstan Sosyal Demokratiyalıq Partiyası gelip oturar. Konçoğlar doğadığı. Antabesi Kırgız Respublikasının özünün konstitusiyasına layık alğaçkı bugünkü keçende açılışında ruhsat verip koyuңuzдар. Bilesizler, uluttuk, ulu ideologiya layık özünüzün kiminden başlauğa ruhsat ettiңiздер. Lideri болған Атамбаев Кыргызстанды 6 жыл башкарган. Демек Атамбаев башкарган 2011-2017 жылдар үчүн Социал-демократтар партиясы дагы жоопкер. Бирок Алмазбек Атамбаев 2010 жылы 7 апрелге чейин партия карманган позиция, идеялык баалуулуктарды карман алдыла. Бийликке алып келген Кыргызстан Социал-демократтар партиясынын үмүтүн, ишеничин актадыла. Партиялаштар ысык соокта бирге жүргөн катарлаштарын бат эле унутпу. Максим Бакиевдин эң сүйүктүү кадрлары биринен сала бири мамлекеттик маанилүү кызматтарды аркылай баштады. КСДПнын жытында да болгон Сапар Исаков, Фарид Ниязов, Абдил Сегизбаев, Илим Карыпбеков, Алмаз Үсенов жана башкалар өкмөт, президенттик аппарат, атайын кызмат сыяктуу маанилүү мамлекеттик кызматтарга киришти. Партиясының көчөрүнө бийликке келген Алмазбек Атамбаев жан сакчы шоу катчыларында бийликке алып келгенден ой алган жок. Мамлекеттик кадр саясатынын ойрону чыгып, шоу башкарган мамлекетке айланды. Жан сакчылар генерал болушту. Бийликтен кеткен соң 6 жыл ичинде эң ири коррупциялык иштер болгону ачыктала баштады. Бишкек ТЭЦ-синдеги авария 386 миллион доллардан 200 миллион доллары ооруталып кеткендигин ачыктады. Ал эми түндүк түштүк жолу, Датка кемин көмөкчү чордону, Тарых музейи, Ысык-көлдөгү ипподромунун курулушу сыяктуу ири коррупциялык иштердин ачылуусу Атамбаевди бийликке алып келген Социал-демократтар партиясынын мүчөлөрүнө көй жакты сөзгө сындырды, жер каратты. Атамбаевдин коррупциялык иштери ата-бабалардан мурасталган Алатоо койнундагы кең байлыктарды дагы кыйга өткөн жок. Кумтөрдөн кийинки эле эң ири алтын кене жер үйдү Атамбаев болгону 100 миллион долларга чет элдик бизнесмен досторуна карматып жиберди. Жер үйдү сатууда 20 миллион доллар пара алынганы басма сөздө тынбай жазылып келүүдө. Атамбаев президенттиктен кеткен соң 6 жыл бою унутуп калган, аны бийликке алып келген Социал-демократтар партиясын кайрадан эстеди. 2018 жылы 31 мартта түзүлгөнүнө 25 жыл болгон Кыргызстанды 8 жылдан бери башкарып келе жаткан партиянын съезди бизнес борбордун кичинекей залында 100гө жетпеген адамдын катышуусун өткөрүп, өзүн лидер деп шайлатып алды. Бирок бул съезге партиянын райондук, облустук съездери өтүп, республикалык съезге делегаттарды көрсөтүү болгон жок. Съезд учурунда Ош облусунан келген делегаттар чыгып дагы кетишти. Бүгүн биздин Жалал Абад шаарында чоң өзгөрүү болуп атат. СДП партиясы Атамбаев сөздү. Бул демилгени уюштурган Сагын Абдрахманов өзү келип отурат. Туугандар келип отурат. Бұл жердегілер біз. Менің şu СДП партиясына мүчө болуп жүрүп айта турган ушундай бир сөздөрүм.
Бұл РСДК партиясы азыр екіге бөлініп қалды. Кедейлердікі жана байлардікі. Кедейлердікі шу Сағын Абдрахманов шу жетектеп шу ұйыстырады. Байлардікін көріп отасыңар. Имнер болып отқаны жанында. Қырғызда мақал бар, жөнөкейлі мақал. Уыру тойғанша жеп, өлгенше қаранат деген. Емнелер ғана шықпады, 6 жылда көрдіңіз. Шуншалық біз Атамбаевқа шеніп, 6 жыл президент деп жүрсек, емне ғана оқиғалар шықпады. Қырғыз елінде. Ушул жетекчи ушундай кылып Кыргызды сызгап отургандан кийин өзүн бир ойлоп кечирим сураш керек эле. Анын мурдуна кайра беттермачылык кылат. Мен Сооронбай Жээнбеков үчүн эч кандай бир патканчылык сөз сүйлөгүм келбейт. Ачык биздин жашыбыз өтүп калды. Кызмат дагы, байлык дагы болду бизге. Келечек муу, кийинки мына Кыргызыбыз таза болсун деген гана сөз. Биринчи акыбал. Атамбаев кеткенде өзүбүздүн коңшу мамлекеттерди кандай акыбалда кылып кетти. Казакстанды көрдүңөр, Турцияны көрдүңөр. Ушуну Сооронбай Жээнбеков өзүнүн шайкөлдүгү менен ордуна койду го. Бул иш эмес. Айткылачы, туугандар. Анан чыкса эле мына 17 мартта баардыгы көрдүк, баардыгы да телевидение, пресса менен жакынбыз. Эмнелерди айтылды? Кайра-кайра ушу Асылбек Жээнбеков басылды. Асылбек Жээнбеков Атамбаев президент болуп турганда тең ата болуп, спикер болуп, ал жанындагы шоғыр эмес да. Буну эл, журт туура түшүнүш керек. Эч качан Асылбек Жээнбеков бул агасы Сооронбай Жээнбековду бир нерсени жейли, бир нерсени менчиктешели дегенге барбаса керек. Ушунча чоң кызматта жүрүп. Бир тууганы деп кайра-кайра ушул сөз менен гана асылат. Өзүбүз карапайым элбиз, элден чыкканбыз. Бул Кыргызстан аз эле калп. Баары эмне болуп атканы белгилүү. Ушунча жылдан бери иштеп аткан Сооронбай Жээнбековдун, Асылбек Жээнбековдун артында бир дагы алдым жуттум нерсеси жок экен. Көрдүңөр, көрүп атабыз, угуп атабыз. Анан да ушуну каралап, беттирмач кылып ушинтип турса болобу? Мен колдойт элем. Мына жылдыз баш болуп, ушул жерге турган, келип, Жалал Абад областын уюштуруп, СДК партиясы Атамбаевсыз деген мынау немени өз дили менен колдойт элем. Анан Сағынбек Абдрахманов өзү ушу Атамбаев бийликте турганда чыгып, ушу чындыкты айтып чыккара. Мына ушинтип таза партия түзөлү, таза члендерди түзөлү, таза кызматчыларды түзөлү деп атканын мен өзүм кош колдоп колдойм. Жана ушу Жалал Абад элинин Сузак районун ушул партияны колдоп беришиңерди өтүнүп кетем. 5 мүнөттөн ашпай турган кылып сүйлөп, жарыш сөзгө чыккандар. Ал эми алдыр болсо жанагы партиянын мыйзамына ылайык катчыларды жанагы эсептөө комиссиясын шайлап алалы. Кимде кандай сунуштар бар? Жанагы жогоруда айтылгандай мандат жетпей калгандар колуңуздарды көтөрүп кое берсеңиздер болот. Алгач бүгүнкү күндө ушул эсептөө комиссияны биринчи эсептеп тура турган, биздин добуштарды эсептеп турган комиссияны шайлап алууга уруксат этсеңиздер, добушка коелу. Шадан Исраил'le birey
Zaten düşün. Jana sizler sunuş kılgan İsrailova Gülbağla deysizmi? Nurkulova Dilara, İsrailova. Beni Kerim Böke Kalipa'ya görürsünüz. Şahit diyor. Şahdan bir örnekte. Şahdan Ahmet Nurlan çıkar. Bergen pozisyonlar Kökçayova menen. Moynokbayeva. Moynokbayeva. Tursunay. Şartı kaytalap koymuş. Maksat Mırza. Ulan Mamatov. Suzak rayonundan. Esepte komissiyasına 3 adam dediler. Bu yerde 5 kişi ok etti. Kökçayeva, Moynokbayeva, Mamatov, Nurkulova dediler mi? Kerimbek var. Kerimbek. 25. Kökçayeva, Moynokbayeva, Mamatov, Kerimbekova'nı katçılıkka jana uşul kol götürüpsüzler. Mandatыңыздар götürüңүздөр. Karşı jokпу? Саламатсыздарбы, урматтуу менин партиядаштарым Жалалатты жана Сузактын. Саламатсыздарбы, урматтуу энелер, эжелер жана чакырылган коноктор. Мен бүгүн бул жерден көрүп алып, салыштырып атам да. Түндүктө, Чүйдө, Көлдө жана Талас областында өткөн ушундай партиялык, райондук конференцияларды азыр сиздер менен салыштырсам, бул асман менен жердей болуп атат да. Мени кубандырып атканы бул элдин маанайы, менин ичимде, биздин ичибизде аябай кубандырып атат. Ошон үчүн бүгүн силер өзүңөрдүн убактыңарды бөлүп келип сиздерге аябай рахмат жазабыз. Себеби биз Кыргызстан бүгүнкү күндө мындай жаңылануу, тазалануу деген мындай элдин үмүтүндө турабыз да. Мына мага өзүмө аябай оор, мен жеке мага эмес, менин үзөңгүлөш партиядаштарыма баардыгына оор деп ойлойм да. Себеби мына бул өзүңүздөр көрүп турасыздар, КСДПК Атамбаевсыз, КСДПК Биз Атамбаева деген бул жеке мен үчүн эмес, бул могу залда турган көпчүлүк ардагерлер, партиисттер үчүн бул аябай оор деп мен ойлойм да. Мен ойлойм, жеке менин жүрөгүм көрүп атпайт, бул силердин да жүрөгүңөрдү ортотко деп ойлойм да. Мен Атамбаев менен көп жылдан бери партиялаш болуп, ушул партияны негизчиси болбосом дагы, ушул СПК партиясын түптөгөндөрдүн, бекиткендердин даңазалап, силерге карапайым жеткендердин биримин деп ойлойм да. Азыр эми бул жерде биз билген эмеспиз мындай күндү мындай бала даярдап атканда. Бүгүн 24 март 2019 жыл экен. 14 жыл мурун үй-бүлөлүк каршыга биз чыгабыз деп, биз ошондо азыркы убакыт алсак, биз Аламелдин районунда бүт СДПКлардын баарын чогултуп, кольцого чогултуп, Акаевге каршы чыгып аткан күн экен. Ошондо баарыбыз бел уштун болуп, Атамбаевди алдыга сүйрөп, мынакей биздин эле болот, Кудай буюрса чындык эле оңолобуз деп, биз ошондо чыккан болчук. 24 март 2005 жыл экен. Бүгүн ошол күн, бирок биз айтып атабыз, СДПК Биз Атамбаева, СДПК Атамбаев деп. Эмне үчүн ушундай азыр келип атабыз? Эмне үчүн деп ушу силер дагы мага азыр залда күтүп турганда ушундай суроолор келип атат. Эмне үчүн деп ар бир нерсени биз салыштыралы. 2000
кыздар же болсо Бакиевдин убагында, Жакаевдин убагында биздин тышкы карызыбыз болгону 2,4 миллиард болгон экен. Ал эми биздин мигранттардын саны болгону 600 000 болгон экен. Азыр биздин мигранттар 2 миллиондон ашып кетти. Карызыбыз 4,7 миллиард болду. Муну ким алып кетти? Муну эки революция менен келген, кан менен төгүлүп келген СДПК партиясы жана СДПК партиясын баштаган Атамбаев алып келди. Эмне үчүн биз карыз болуп атабыз? Эмне үчүн деген ушундай көп суроолор болот да. Мына эгерде дача суу ала турган болсок, эмне үчүн ушу дача сууда мирный, тынч, бейпил, уктап жаткан эл үстүнө келип, эмне үчүн ушу самолет келип кулап түштү деп өзүңөр мындай өзүңөр суроо берип көрсөңүздөр. Жап жаңы самолет, Boeing 747 жап жаңы, тып-тыныч уктап аткан дача суу айылын үстүгө ушу Boeing кулап түшөт. Мына ошондо 39 үй бүлө аны энесиз, атасыз, бир туугансыз калышат, үйсүз калышат. Эмне үчүн ошондо 7 жашар бала эртең менен эрте туруп кетип, кайра келсе үйү жок, атасы жок, энеси жок болуп жетим калат. Эмне үчүн ошол убакта биздин президент Алмазбек Атамбаев учуп барып 20 километр аралыгы барып ошого жетим калган баланын башын сылап өзүнүн ыраазылык эмесине көңүлүн айтып бир мусулманчылык же кыргызчылык салтын аткарган жок. Эмне үчүн? Өзүңүз ойлоп көрсөңүз, эмне үчүн ушундай болгон? Ал деген биздин президент да, ал деген биздин атабыз да. Эмне үчүн Жалал-Абадта жер бүтүрө болгондо, көчүп жүргөндө, эмне үчүн Атамбаев ошол жерде 17 үй жердин астына калган, эмне үчүн ошо Атамбаев барып койгон жок? Эмне үчүн ошого курамак койгон жок? Мына ошонун баарын Алла Таалам көрүп туруп, сенин көзүңдүн май баскан экен. Сен өзүңдүн элиңди ойлойт экенсиң. Путиндин жанында туруп, мультимиллионермин дейсиң деп өзүңдүн май баскан экен деп туруп, ТЭЦти жардырып койду. Кыштын суу болгондо. ТЭЦти жардырганда бул жөнөкөй болгон жок да. Бул да менен бир Алла Тааландын, Кудайдын буйругу менен болгон иш экен деп ойлойм да. Сенин көзүңдү ачып коеюн. Сени көрсөтүп коеюн деп. Мына ошондо баардыгы көрүнүп. Себеби биз мурда Атамбаевдин жанында жүргөн партиялаштары принципине, идея менен жүргөн биз Атамбаевге айтып келгенбиз да. Алмаз Шаршенович, Алмаз байке, сен туура эмес кылып атасың. Эртогумуз кыйшайып баратат деп биз айта баштадык да. Айткандардын баардыгын ал кызматтан четтетип, же куугунтукка алып, же түрмөгө камай башташты. Мына көрдүңүздөрбү? Мен Москвада жумуш жоктугунан Москвага барып, өзүмдүн фирмамы ачайын деп Москвада жүрүп, китайский банкка келип, банктан счет ачайын деп атам. Анан ошол жерде банктын астына эрте келип жүрмүн, саат 9 болот эле. Ошол жерде жүрсөм, бир кыргыз балдар ошол жерде көчө шүгүрүп жүрүшүптү. Ошо көчө шүгүрүп жүргөн бир бала жаныма басып кетти. Байке, сен деп 10 күндөн бери ошол жерде жүрөсүң. Каяктан келдиңер? Менен таанышып сөз чыгып калды. Анан сөз чыгып, сурасам ал бала Кайдаркендик бала экен. Кайдаркенде парковщик болуп иштечү. Мен толук кетчимин. Анан билем, парковщик бул кандай эң баалуу кесип экенчи. Аны ошол айтат. Менин келинчегим ушу банк ичинде пол жууйт дейт. Уборщица иштейт дейт. Ал эми айылда Кыргызстанда экинчи категориядагы эң мыкты мугалим болчу дейт. Көргөн? Эң мыкты мугалим болчу дейт. Эми ошол мугалимди дейт. СДПК партиясы пол жуудуруп койду дейт. Кентитип койду дейт. Үй бүлөсүн таштатып койду дейт. Балдарымды калтырып койду дейт. СДПК партиясы дейт. Ошо СДПК партиясын соттош керек дейт. Ошол айтып атат. Анын маңдайында мен турам.
Ал билген жоктар. 20 жылдан ашып партияны түптеп бекемдеген бери менекени билген жоктар. Билсе балким бетиме түкүрөп беле. Ошол айтып атат. Мигрант болуп өзүнүн жол берип жаткан кыйынчылыкты ошол айтып атат. СДПК партиясын соттош керек деп. Эмне соттолоо. Биз эмне урулубузбу? Мен эмне урулмун? Мен Чүй областында губернатор болдум. Ага чейин Бакиевдин убагында 4-сазда депутат болдум. Мен бир добушту сатып алган жокмун. Губернатор болуп мен Чүйдө бир жерден участок алган жокмун. Эмне үчүн? Мен эмне Фарид Ниязовдон же Атамбаевдон акыл эсин келдим. Мен эң жакшы Россиянын вузунда окуп, эң жакшы мындайча орусча айтканда блестящее образование получил. Мог бы я своровать или что-нибудь такое? Но я это не сделаю же. Какой? Балдардын арба курат. Площадь бөлгөн балдардын арба курат. Биз кой, элибиз үчүн, жерибиз үчүн иштеп берели деп биз айтканбыз да. Барып тең убада беришкен да, Атабеевге барып. Бирок бир да Атабеевге убадасы аткарышкан жок да. Путинден жанына туруп айтып атат. Мен мультимиллионермин деп. 2,5 миллион, 2 миллион елесі теңдетіп, 4,7 миллиард бізді қатысқа батырып қойып, ана мен мультимиллионермін деген, қандай бұл айтыңыздаршы? Қай себепті мен айтамын мен мультимиллионермін деп, қандай айтамын? Бишкектің деген шықылатшы, жегенге дан жоқ, светке дойын светке ақшасы жоқ. Ана мен мультимиллионермін дейді. Мына, ошоның барын біз көріп, біз айтып шықтық. Айтып шықсақ, партиядан четтете баштады. Қой, мындай болбой. Келгенде біз өзінің партияны урлардан, жемқорлардан, ішіп жегендерден тазалайды деп шықтық мына біз. Ошонда біз шыққанда, мына өзіңіздер көрдіңіздер, 17 жыл 11 март болчу. 9 апрелде 11 август болчу. Июль айында мени партияга чыгарышкан болчу. Ошондо биз көтөрүп чыктык да завод. Эми жерден бизди партияга чыгарасың деп чүйүктөр чыкты да. Ошондо Атамбаев президент болчу. Сооронбай вице-премьер-министр болчу. Чыныбай спикер парламента болчу. Ал эми Сапар Исаков 7 апрелде болчу. Вашингтонда жүрүп 2010 жылы ошолордун баарын камаш керек, түрмөгө төш керек, атыш керек деп айткан. Мына ошону алып барып коюп, СДПКнын башына барып коюп, мени партиядан чыгарып турат. Мен оппозициянын атышын, татышын, суугун, түрмөсүн көрдүм да. Бир тойларына жаздым мындай. Мына жерде Алик отурат, Московский районунун ушу Алик турбачы. Мына Алик болчу болчу. Şu Alик арасында бүгүнкү чейин энеси билбейт. Енесі білмек Сарбаған енесі Атамбаевқа қарсы шығып жатқанын енесі білсе инфаркт болып. Потому что енесі айтшы, Атамбаев мықты, Атамбаев жүгір жүрді мынакей. Енесінен жашырап мынакей. Біз енді үшінші күресті біле, үшіншінде біздің балдар площадьтан қаза болды біле. Урдан едік, жейліктер, жемқорлықтар берелді. Жоқ, андай болбайды. Biz ошон үчүн өзүбүздүн партияны 20 жылга чейин ичип жегендерден, урлардан, жемкорлордон тазалап чыктык. Биз 11 жылда чыгып атканда бизге журналисттер күлгөн болчу. Ишенгенибиз болчу. Мына Алик бир-бирибизге ишенч эмеспиз да. Неужели бизди эл колдоп кетет? Неужели биздин партиябыз колдоп кетет? Колдоп кетип чыкканда, адам жаткан болчу. Баардыгы биздин элдин акчасын бузулган. Акча керек деп. Сен акчаң жок. Сен жөнөкөй маршруткада жүрөсүң. Атамбаев деген мультимиллионер. Сен охранамен жүрөт. Колуңардан эчтеке келбей жаткан болчу. Бирок ошонун баары менин жаңылыктыр. Силерге рахмат мынакей. Бүгүн Жалал Абад элине келип, силердин элиңерге келип, астыңарга келип, силердин батаңарга алып, силер бизди колдоп атасыңар. Каратпай мени колдоп атасыңар. Силерге рахмат. Анан азыр көпчүлүгү түшүнбөй атат да. Жана мен күтүп турсам, көпчүлүгү азыр айтып атышат. Себеби
Сооронбай Шарипович, ал биздин президент, ал биздин партиядан чыккан, мен ал кишини 20 жылдан бери ташып таанıyım. Бирок ал туура кылып атат. Себеби ал эч кимге тарткан жок. Эздикке да тарткан жок, ата журтка да тарткан жок, бир болгонго да тарткан жок, Бакыт Төрөбаевге тарткан жок, Самбек Абдрахмановго тарткан жок, эч кимге тарткан жок, баарын тең көрүп атат. Бул позициясы туура. Ошондуктан, балким ошондуктан мен ойлойм, массалык маалымат каражаттарынан, КТРдан, РТРдан балким бизди көрсөтүп аткан ошодур. Бирок мен айтып коеюн силерге, Сооронбай Шариповичке мен айткам, бетине айткан болчумун, Сокулук районунан кийинчи, концерт өткөндөн кийин. Сооронбай Шарипович, сен жалгызсың, сенин крышаң жок мында, сенин досуң жок. Сен жалгызсың, сен командаң жок депчи. Бирок Сооронбай Шариповичтин командасы жок болгону менен Сооронбай Шариповичтин терең таянган жөнүнгөн элине силерсиңер, биз карабай адамдарбыз. Ак эле бирок сынбайт дейт. Кудай буйруса, биз жеңишке келебиз. Биз өзүбүздүн партияны уурлардан, жемкорлордон, ичпилегендерден тазалайбыз. Мына ошону Атамбаев бүгүнкү күнгө дагы мойнуна албай атат. Мен сот эмесмин, мен прокурор эмесмин. Кудай өзү баа берет. Мына силер Кудай буйруса, үчүндө делегат болуп барып көрөсүңөр. Биздин максат, биз башынан чыккан болчубуз. Атамбаевди 31 мартта нелегитимдүү шайланган съездин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Болгону bir 150 киши менен өзүн мен төрагам деп шайлап, кимиңер могу жерден депутат болуп шайландыңар, кимиңер Атамбаевди талкууладыңар, мына устав негизинде кимиңер талкууладыңар? Ушул биздин төрага болсун деп, кимиңер талкууладыңар, кимиңер ушул устав негизинде партияга ошака делегат болуп барсын деп кимиңер айттыңар? Эч ким болгон эмес. Мына биз уставдын негизинде, мына уставдын негизинде силер менен чогулуп, Кудай буйруса делегат болуп шайлап бардылар. Аны ошол жерден Атамбаевга саясий баа берип, саясий баа берүүнүн алдында Атамбаевдин отчет угуш керек болот. Бирок Атамбаев айтат, мен келгем деп атат. Бүгүн могу жерде райондук же шаардык координатор могу жерде туруш керек болчу. Бирок ал келген жок. Эмне отчет берет? Ошондой эле Атамбаев айтат, мен келбейм, мен отчет бербейм деп атат. Айланайын, сен эгерде 7 жыл, 8 жыл башкарсаң, 25 жыл мен түптөп жүрдүм деп жүрдүң. Анда кандай кийип отчетун бербейсиңби? Жок дегенде туруктуу өнүктүрүү улуттук программасына отчет бербейсиңби? 13 жылдан 17 жылга чейин туруктуу өнүктүрүү программасын алгансыңдар. Туурабы? Ошол отчетуңду бербейсиңби? Бере албайт. Потому что тигердин баардык уурлардын баарын жеп атат. Бүгүн уурларды актап атат, мактап атат. Алар уурлар эмес деп силер аларды саясий куутту кала аласыңар деп. Айланайын, сотундагы, депутаттарындагы бүгүн Атамбаев өзөп келгенде. Турабы? Кимге десем мен тура эмес айтып атам деп. Биз бир эле партиябыз. СДПК без Атамбаева деген бул кыймыл. Кыймыл партиянын ичинен чыккан кыймыл. Мына уставда жазылган ушундай кыймыл сүрөттөр. Бирок апрель телевидениясы күнүгө телевизордо көрсөтүп, баарын башкача айтып атат. Мына биздин кыймыл съезден кийин гана өзүнүн миссиясын аткарып бүтөт. Съездде силер башка лидер шайлашыңар керек. А мен болсо айтып чыгам, как эски партия катары, мындай биздин Атамбаев окшогон партиянын мүчөсү болбош керек деп биз айтабыз, партиядан чыгыш керек деп. Ошон үчүн 3 апрелде биз жекеле Атамбаевдин отчетун укпай, биз кайра төраганы шайлайбыз деп атабыз. Жаңы төрага шайласын деп. Мен ойлойм, 25 жыл партиянын тарыхы бар чоң партиядан 3 президент чыккан, канча деген министрлер чыккан, канча деген жетекчилер чыккан. Мен ойлойм, татыктуу бир лидерди биз шайлайбыз деп ойлойм. Бар да. Атамбаев менен биз күнүбүздү калабыз деп. Ошол съездде биз могу партиянын уставын өзгөртөбүз. Мына уставды Атамбаев под себе поделал. Өзүнө кандай керек болсо, ошондорду жаза алган экен устав. Мына биз уставды өзгөртөбүз. Ошол 3 съездде 3 апрелде 18 съезд болот. 18 съездге биз уран менен чыгабыз.
КСДП партиясы жаңылану жана тазалануунун жолунда деген уран менен чыгабыз. Же орусча айтканда СДП в пути обновления и преобразования деп биз ушундай уран менен чыгабыз. Ошондо биз Политсоветтин курамын баарына активдаштрабыз. Ичип жеген угурларды ошолор менен защит этип унчукпай отурган Политсоветтин баардык мүчөлөрүн менен биз алмаштырабыз. Силер алмаштырасыңар, мен алмаштырам. Силер керек алмаштырасыңар. Мына ушундай болушу керек. Биз ошондо жаңыланабыз, тазаланабыз. Биз ошондо жеңишке жетишебиз. Биз бир эле партиябыз. Бир эле партиябыз. Бирок партиябыздын бүгүнкү күндө аброю кимигер мына Сузакта же Жалал-Абадта кимигер төшүңөрдү кенен басып, кенен көтөрүп баса аласыңар. Мен СДПКмын деп. Мен ойлойм, баса албайсыңар деп, потому что причина жок эче. Келгиле ошентип тазаланабыз. Урлардан жемкорлордун өзүнүн съезди гана деп биз айтып атабыз. Ошон үчүн силер бүгүн колдоп келип ушул жерге келип атканыңар силерге чоң рахмат. Рахмат. Алем азыр болсо шайлоону өткөзүп алалы деген координаторлорду шайлоо боюнчабы сунуштуп атат. Координаторлорду азыр жаңы координаторлорду шайлоо алалы биз райондун. Биздин мурунку анын ордуна координаторлорду шайлоо алалы дегенге уруксат берсеңиздер кол көтөрүп Ак шаары менен Сузак районунан ушу координатор кызматтарын аткалаган Токтогулов Дүйшеналыны шайлоо БШКда дагы иштеген билесиздер, калыстыгы как жарган жигиттерибиз сыймыктанган, эч кимге тартпаган, шайлоону таза өткөргөн избиркомдун өкүлү. Анда эмесе Токтогулов Дүйшеналыны макул добушка коемун, макул дегендер. Каршы жокпу? Калыс жок. Жакшы билесиздер, Сузак району аябай чоң райондордун бири. Кыргызстанда 3-чү район. Мына ошол 350 миң халкы барга биз орун басарын кошо шайласак, районубуздун чоңдугуна өзүңүздөр белгилүү, бүгүнкү күндө ылдый жак, жогору жак деген зоналарыбыз бар. Мақсат.